Саламатсыздарбы? Буюрса бүгүн биздин сабагыбызда шрифт менен иштейбиз. Шрифт дегенде бул текстке кандай бир эффекттерди бергенде, жана ошол тексттерди кантип башка бир фонго или бир башка объектке жылдырганды үйрөнөбүз. Так, анда эмесе биз бул жерге параграф менен бир тек параграфыбыз менен бир жазып алайлы. Бул жерге так параграф p менен келиңиздер lorem это 50 кылып көрөйүн. Элик чарп берет. Так, текшерип көрөбүз. Бул жака lorem ipsum'umuzu чарп берди, готовиди. Эми ушуга биз CSS менен иштейбиз. Келиңиздер, буга биз бир шрифт коюп алайлы, мындайча айтканда. Так, биз буква P, бул жагыбызга P. Так, буну мен жакыныраак кылайын сиздерге. Так, или мондай деле албасам болот экен. Так, параграфыбызга биз биринчи очурда биз эмнени жазып алабыз? Келиңиздер, font family кылып алайлы. Бизге өзүбүзгө бул font family бизге шрифттерди таанып берет. Мисалы, Arial. Так, Arial кыла турамыз, мисалы. Бул автоматтык түрдө, бул сиздерге көзүңүздөргө көрүнүп атса, бул жерде автоматтык түрдө шрифтибиз өзгөрүлүп кетти. Мисалы, дагы башка шрифттерибиз бар. Мисалы, ала турамыз, бул жерде Franklin бар. Мисалы, бул автоматтык түрдө шрифтибиз өзгөрүп кетип жатат. Так, андан кийин бул жерде толтура шрифттер бар. Мисалы, Tahoma деген шрифтибиз бар. Или Tahoma кыла турамыз, бул автоматтык түрдө шрифтибиз дагы өзгөрүлүп кетти. Андан кийинки шрифттерибиз дагы карап өтсөк болот. Так, биз бул жерде бир кодду промиссиясы койдук. Так, эми чыгат. Так, андан кийин Verdana деген дагы кодубуз бар. Тегибиз бар. Так, Verdana шрифтибиз, эмнеке автоматтык түрдө бул шрифтибизди башкача кылып берди. Келиңиздер, биз бир шрифтке токтололу. Так, Monoize page бар. Monoize page кылып турабыз, автоматтык түрдө мындай кылып текстибизди бир форматка, шрифтибизди бир форматка алып келип койду. Так, андан кийин биз кандай font size бар, бул тегибизди автоматтык түрдө бул размерин, анын көлөмүн чоңойтот. Так, font size. Бул жерге мен канча көлөм кылгым кетет? Бул где-то бир 10 пиксель да. Эми мен буну каалайм. Где-то 16 пикселде. 16 чоңдукта. 16 чоңдукта каалайм. Бул автоматтык түрдө уже чоңоюп кетет. Жанагы компьютерде бар го, жана Word'да дагы шрифтибизди чоңойтуп алабыз, 16, 17, 18 кылып автоматтык түрдө бул чоңоюп берет экен. Келиңиздер, биз 16 эмес, примерно 25 кыла турамыз, бул аябай эле чоң болуп уже кетти. Өтө эле чоң болуп калат экен. Бизге 16 шрифт жарайт. 16. Жакшы эле. Так, андан кийин биз бул жака font weight кыла турган болсок, так, font weight мисалы автоматтык түрдө мен бунун дагы мунун көлөмдөрү болот. Мисалы мен 100, 200, 300, мисалы 300 кыла турган болсом, автоматтык түрдө бул дагы көлөмү чоңойт. Мисалы эң эле максималдыйсы бул 900 болуп эсептелет. Мисалы 900 автоматтык түрдө бул шрифтке карасаңыздар, бул жанагындай чоңоюп кетет. Мындайча айтканда bold деп коет. Мисалы бул жерге bold деп жаза турган болсом, бул автоматтык түрдө көбөйүп кетет. Мисалы мен азыр могул шрифтке шрифттер көтөрө албай калат, ошондуктан мен мына шрифтти колдонуп турайын. Arial'да уже автоматтык түрдө мындай bold. Эгерде бул bold'ту мен алып кое турган болсом, бул шрифтибиз өзүнүн калыбына келип калды. Болгону бул мындайча айтканда шрифтибизди bold этип мындай чоңойтуп берет экен дагына. Мисалы жанагы 100, 200 кыла турган койдум, мисалы мен 200 койсом, бул автоматтык түрдө бул 200 эле немеси чоңойот, ичиндеги фон чоңойт. Мисалы мен 400 кое турган болсом, дагына уже сиздерге көрүнүп атат, бул жердеги автоматтык түрдө чоңоюп кетет. Бул эми 400 эмес, эң максималдыйсы 900. Неке 900 дүк болуптун автоматтык түрдө чоңоюп кетет. Мисалы мен 800 кыла турайын, 800 или 700. 700 нормалдуу эле экен. Так, андан кийинки тегибиз болсо, бизде line h бар. Так, line h бар. Line h-ке мисалы мен бул жерге канча пиксель берсем, примерно 20 пиксель берип көрөйүн. 20 пиксель берсем, бул азыр мына тегтин аралыгы уже 20 пиксель экөөнүн аралыгы. Эгерде мен бул жерге 40 пиксель бере турам болсом, бул аябай эле мынакей. Биринчи тегтен экинчи тегке экөөнүн аралыгы мен 40 пиксель коюп салдым бул жерге. Мынакей.
Бул жерге эгерде мен 10 пиксель кылып кое турган болсом, наоборот болот. Мисалы, мынакей бири-бирине жармашып калды. 10 эмес. Бул жерге мен где-то примерно 20 кое берейин, орточо эсеп. Экөөнүн аралыгы 20 болду. Эгерде бул жерге биз башка font family'га түшүндүк, биз эгерде бул жерге биз башка текст жаза турган болсок, мисалы автомат түрдө булубуз уже өзгөрүлүп кете берет. Шрифтибиз Arial нормалдуу эле нерсе. Так, 20 пиксель болду. Андан кийин эми биз бул тегибизди жалаң ортосуна, мисалы мен азыр бул четте болсо негизи тегибиз, биз мен ортого калай турган болсом, ал тегибиздин аты text elegant. Азыр буга да мен мисал келтирип берейин. Text elegant. Мисалы мен center кыла турган болсом, автомат түрдө бул ортого жылып калды тегибиз автомат түрдө. Келиңиздер биз ушуга бир мисал келтирели. Бунун алдына мен параграфтын алдына бир H3 менен бир тек жазып көрөйүн. Мисалы салам деп коеюн. Салам дедим. Автомат түрдө бул жака салам деп чыкты. Келиңиздер буга мен сразу эле бир класстан берип коеюн, чтобы класска жөн эле салам, салам. Бул жагыбызга бир дагы бир тек ачып алабыз. Точка салам. Так, салам болду. Эми ушул эле тегибизди колдоносуз. Text elegant мынакей. Text elegant колдонойлу. Мисалы text elegant text elegant бул жерге centerге мен калып атам, ортого турганда. Text elegant мынакей. Салам бул уже автоматтык түрдө ортого жылып калды. Эгерде мен буну кайра бул жака мисалы мен left кыла турсам, так, left кыла турсам, бул жака кайра сол жака жылып калды. Эгерде right кыла турган болсом, right кыла турган болсом, сол тарапка жылып калды автомат түрдө. Ушундай бизге жардам бере турган тектер да болот экен. Так, мен пока что буну center кылып коеюн. Center. Чтобы ортого турат. Бунузду болсо пока что мен сол жака эле чыгырып турайын, чтобы өзүнүн эле немесине, ордуна. Так, андан кийинкиси биз text decoration бар. Так, text decoration бар. Бул text decoration'ыбызда бизде өзүнүн ар кандай түрлөрү бар. Бизде text decoration'ыбызга бизге ал келиңиздер line source кайлы. Бул автомат түрдө бул текстибизди мындай жатканда чызып салат. Чыза турган коддор экен. Так, андан кийин биз бул жерге текстке line бар, non кыла турганбыз, бул уже автомат түрдө алып салат. Бунун бизге эмне үчүн кереги бар, text decoration'да? Биз мисалы бул жака кайра эле мен бир тек жазайын, бул жака мен бир ссылка коеюн, Мисалы href менен иштегенибизде биз бир беттен эки бетке же болсо шилтеме кое турган болсок, мисалы бул жерге мен шилтеме деп коеюн, кыргызча бул өзүнүн ссылка да, шилтеме деп коеюн. Шилтеме. Бул жерге шилтеме чыкты. Мисалы мен буну бассам, уже экинчи бетке өтүп кете турган бул функция или башка бир сайтка. Бунун алдына карасаңыздар, сөзсүз түрдө мындай сызыкча коюлган. Көрдүңүздөр эмнеге? Сызыкча ушундай сызыкчасы бар. Мен ушул сызыкчаны жок кылыш үчүн бул мен CSS-ке кайрылышым керек экен, сөзсүз түрдө. Так, бул биздики жөн эле жөн эле бул a тегибиз. Так. Жөн эле a-дин өзүн алып келем. Себеби бул главный тегтер болгон үчүн мен точка койбодум. A алып туруп бул жерге мен ушуну эле колдоном экен. Text decoration. Так, text decoration. Так, text decoration. Non кыла турган болсом, бул уже автоматтык түрдө жок. Автомат түрдө бунун алдындагы сызыкчаны мен алып салдым. Ошон үчүн ушул text decoration'ды ушул жака колдосок болот экен. Так, дагы text transform бар. Text transformга мен мисалга алсам, operation кыла турган болсом, автоматтык түрдө бул жактагы тегтерим бардыгы чоң тама менен жазылат экен. Бардык тегим мисалы. Бардык тегим автомат түрдө чоң текст менен жазылып калат экен. Ушул тегтерди пайдаланып, жазып, колдонуп көрүңүздөр. Мен тапшырманы жиберип коем. Ушуну тест режиминде колдонуп көрүңүздөр. Булар оңой эле. Биз кийинчерээк дизайнер менен иштеп баштаганда ушулар эске колдонобуз мындайча айтканда. Ушуларды сөзсүз түрдө пайдаланып, практика кылып коюңуздар. Буну бир-эки жолу кайталасаңыздар, уже сиздердин эсиңиздерге түшүп, кийин кыйналбай калат.